Салам биздин урматтуу катталуучуларыбыз. Нукура Лайф YouTube каналында сиздер үчүн сонун контент даярдап чыгабыз. Бул кандай контенттер десеңиз, белгилүү жана профессионалдуу өз ишин мыкты билген коуч, психологдор менен дайым маек курабыз. Мына ошондуктан эгерде жашооңузда кандайдыр бир көйгөй бар болсо, бизге кат жазыңыз. Ылдый жака өзүңүздүн комментарийиңизди жазып койсоңуз, мен болсо сиздер менен байланышууга даярмын. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана бүгүнкү биздин эфирдин төрүндө Кыргызстандагы эң алгачкы психологдордун бири, мыкты психолог, коуч Сейил Калдыбаева. Саламатсызбы? Саламатчылык. Көрүшкөнүмө кубанычтамын. Мен дагы кубанычтамын. Анда келиңиз, өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат айтып бериңизчи. Биздин бул буюрса студияда алгачкы эфирибиз. Анан бул учурда катталуучулар эмне жөнүндө айтышат болду экен, ким келди конокко деген суроолор көп болуш керек. Анан өзүңүз жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Нукура Лайф YouTube каналында алгачкы конок болгонума абдан кубанычтамын. Чоң рахмат. Мен аты жөнүм жогоруда айтып кеткениңиздей Сейил Калдыбаева, 11 жылдык тажрыйбасы бар психологмун. Дипломдуу психологмун деп баса белгилей кетейинчи, анткени бүгүн Кыргызстанда диплому жок, сертификаты жок, козу карындай көбөйүп кетти коуч психологдор деп атпайбы. Анан сертификат алган коучмун. Жөн эле психолог эмес, практикующий психологмун. Көптөгөн Кудайга шүгүр, ушул өзүмдүн тажрыйбамда көптөгөн жаш психологдорду дагы, коучтарды да үйрөтүп, окутуп, билимим менен бөлүшүп келатам. Ал эми жеке жашоомдо болсо, бир кыз, бир уулдун апасы болом, сонун жолдошум бар. Кыскача ушул. Жакшы, чоң рахмат. Биз болсо буюрса студияда Сейил эжекебиз менен чогуу сонун контенттерди, сонун маалыматтарды сиздерге чыгарып турабыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө катталганды унутпаңыздар. Жана суроолор болсо, комментарийди сиздер үчүн ачык жазыңыз. Анда Сейил айым, ушул азыркы күндө баягы коомду карап отурсаң, изденген адамдар көп да. Анан аны аракет кылып даамындатып көрөт, бул иштин аракет кылып даамындатып көрөт. Анан аягында эле барып, баягы бул меники эмес, же мен муну каалабайм дейт, же болбосо кээде жоопкерчиликсиз учурларды көрөсүң. Анан жалпысынан ушул жалпы биздин кыргыз элибиздеги ушул кандай десем, көрүнүштөрдү карап отуруп, мен аң сезимдүү жашоо деген бул эмне? Келиңиз ушул жөнүндө сөз кылабыз алгач эле. Анткени биздин катталуучуларыбыз изденген адамдар, анан баарыбыз эле биз аң сезимдүү, өзүбүз каалаган, нукура, чыныгы жашоо менен жашашты каалайбыз да. Анткени жашоо бир келет дейбиз, бул жашоодо биз конокпуз, бул жашоодо өзүңдүн миссияңды аткар дейбиз. Анда аң сезимдүү жашоо деген бул эмне? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Осознанная жизнь деп орусчадан улам, анан биз аң сезимдүү деп которуп алдык да. Эгер орусча сөзгө көңүл бура турган болсок, осознавать, мындай. Демек бул өзүңдүн ойлоруңду, адам өзүнүн сезимдерин, өзүнүн реакциясын мындай аңдоо, түшүнүү да. Мисалы биз көбүнчө адамдар автопилоттуу жашоо менен жашай беребиз да, мындай. Эмнеге ачууланып атам, эмнеге таарынып атам, эмнеге менде азыр жүрөгүмөн тынчтык кетип атат, эмнеге кыжырым келип атат деген нерсени мындай өзүбүздө изилдебейбиз. Мен ачуум келип атат, демек ачуум келип атат дегендей да. Анан мындайча айтканда, аң сезимдүү адам өзүнүн ойлорунан тарта, эмоцияларын, сезимдерин башкара билген адам да. Анан бул түшүндүрбөйт. Аң сезимдүү адам демек ачууланбайт, таарынбайт деген түшүндүрбөйт. Ал тирүү адам болгондон кийин ар бирибиздин өзүбүздүн бала чака тиешелүү жараттарыбыз бар. Ар бирибиздин көмүскө аң сезимибизде жаткан туура эмес ынааным түшүнүктөр бар, ошолорго башкарылабыз да. Анан ошол себептен адам баары бир таарынат, ачууланат, тирүү болгондон кийинчи. Бирок ошол ачуусун убагында токтотуп калган. Ошол ачуусун, ошо терс ойлорун ошол эле убагында токтотуп, өзүнүн дагы башкалардын жашоосуна да зыян алып келүүгө жеткирбеген адам бул аң сезимдүү адам. Мындай болуп калат го, мисалы, бирөө мисалы да, жолдошу же келинчеги келип болгон мүнөзүн көргөзүп, мен бүгүн настроением жаман, жумуштан мен ушул болбогондо эртең менен эле негизи бузулган, коомдугуна да кетип баратканда деген сыяктуу кылып, баягы ачууланганынын негизги себебин тиги башка адам күнөөлүү деп, анан баардыгын ошого бурмай бар го, кээдечи бул кандай? Сонун мисал. Бул деген аң сезимдүү адамдар бардык нерсесине, жашоосундагы ойлоруна, сезимдерине, чечимдерине, жүрүм турумуна
жоопкерчиликти өзүнө алган адамдар да. Мисалы сиз айтып аткан адам демек аң сезимдүү жашабаган адам да. Ал деген эмне кылып атат? Терс эмоциясына күнөөлүүнү издеп атат. Демек ал өзүнүн эмоциясынын пультун башка бирөөгө тапшырып койгон адам да. Аны каалаган адам каалагандай калчай берет, мындайча айтканда. Бири ачуусуна Айнура ачуулан, Айнура тарын, аң сезимдүү адам башкаларга өзүнүн эмоциясын, башкаларга өзүнүн жүрөгүндөгү тынчтыгын, башкаларга өзүнүн ойлорун терс жака бузууга жол бербеген адам да. Сонун биз болсо кыскача бүгүн маек курдук, анан ошол эфирдин соңунда айткым келип атат, эгерде сиз дагы аң сезимдүү жашоону кааласаңыз, анан чын эле мен өзүмдүн эмоциямдын, өзүмдүн ойлорумдун кожоюну өзүм болгум келет десеңиз, анда ылдый жакка комментарий жазыңыз. Биз болсо сиздер менен кайрылабыз, байланышабыз. Анан Сейил Жээнбековна дагы сиздерге сонун консультациясын өткөрүп берет, буюрса. Албетте. Дагы да жаңылык айта кетели. Биздин ошол эфирдин алкагында дагы бир жаңылык болсун. Курстар бар, Сейил айым жасап келген, элдерге чыгарып келген сонун маалыматтар бар. Ал жака дагы жазылып, кайрылып, издеп байланышсаңыз болот. Номер калтырганга даярбыз. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Ал эми сизге сонун убакыт үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө.